Бүгүн облустук балдар ооруканасында 2021 жылдын жыйынтыгы чыгарылды. Ага борбордон келген саламаттыкты сактоо министринин орун басары катышып, жергиликтүү жетекчилердин отчетун укту. Жыйындын жүрүшүндө 2021 жылда жетишкендиктер менен катар маселелер да айтылды. Анда 2020 жылга салыштырмалуу 2021 жылы төрөт учурунда энелердин көп кайтыш болгону жана 1 жашка чейинки балдардын чарчап калуусу орчундуу көйгөй экени белгиленди. 1 yaşka çeyinki balдар ölümünün көрсөткүчү боюнча айтып кете турган болсок, 1 yaşka çeyinki балдардын ölümünün көрсөткүчү өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 2021 жылы 230 болуп, ал 2020 жылга салыштырганда 13 көп болуп эсептелип атат. Негизинен бул Ноокат районунда, Кара Суу районунда, Кара Кулжа районунда жана Алай районунда болуп эсептелип атат. Анда 1 жашка чейинки балдардын көп чарчап калып жатканын негизги себеби катары тубаса кемтиг оорулары менен балдардын көп төрөлүп жатканы болсо, төрөт учурунда энелердин көп кайтыш болуусуна, аялдардын кош бойлуу учурунда өз ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жаткандыгы дейт адистер. Негизинен айтканда, мына 2020 жылы 8 учур катталган болсо, 2021 жылы 9 учур катталып атат да. Бул негизинен ошол ар бир райондордо биз түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз. Биринчи жагынан энелердин өздөрүнүн да, мисалы үчүн цирроз ооруга ооругандан кийин алар бойдон чүрүш керек болчу, аны жасаган жок. Кээ бирлери рак илдетине оорушка кайрылгандар бар. Ошондой эле кээ бирлери Россиядан келишкен, текшерүүсүз келишет дагы, төрөйүн дегенде келишет. Биздикилер уже жанагындай анализ кылып, текшерген үлгүрбөй калышып, төрөткө жаткы барып калышып, ошол жерден кара каза табып. Учурда ооруканаларда айлык маянанын төмөндүгүнөн кесипкөй дарыгерлердин аз болуп жатканы айтылса, муну менен катар жыйында медицина тармагына керектелүүчү жабдыктардын жана ошондой эле имараттардын жетишсиздиги да көтөрүлдү. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары жергиликтүү ооруканалардагы көйгөйлөрдү угуп, 2022 жылы медицина тармагына өзгөчө көңүл бурула тургандыгын айтты. Саламаттык сактоо тармагы албетте бюджет боюнча бөлүнүп каралып атат. Белгиленген тартипте болгон биздин бюджеттин жетишинче сөзсүз түрдө саламаттык сактоо тармагында өзгөчө көңүл бурулуп атат. Былтыркыдан түзүгүрөөк, былтыркыдан өзгөчөрөөк, былтыркыдан максаттуураак каржыны пайдаланганга биз көңүл бөлөбүз. 2022 жылга бюджетибиз ошол эле кошумчалар менен бекитилип атат. Себеби мына өзүңөр билгендей былтыр айлыгыбыз көтөрүлүп атат. Мына быйылкы жакын күндөрдө азыр эсеп учеттор жүрүп атат. Айлыгыбыз 1 апрелден көтөрүлөт деген ойдо турабыз. Учурда Ош облусу боюнча 179 дарыгер жетишпейт. Алардын көпчүлүгү алыскы тоолуу райондорго. Ал эми адистер мунун себебин айлык акынын аздыгы менен байланыштырат. Маянанын аздыгынан улам кесипкөй калачандар көбүнчө чет өлкөгө чыгып иштейт. Эгер өзүбүздө шарт жакшы болгондо, өлкөдөгү медицинанын өнүгүшүнө салым кошуп, өз өлкөсүндө калышмак деген пикирде адистер. Распай Мажидов, Тимурлан Эрнест Сооло, Нурньюс, Ош шаары.